Негизи мыйзам долбоору аябай учурдун талабы колдойбуз. Ошол эле чогуу Асылбек Владимирович айтсаңыз, ошол жер кодексинин 30-беренесинде турат да, бул госрегистр бул жерди каттоочу орган бардык жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алат депчи. Ал эми кээинки жагдайларда мына жалпыга маалымдоо каражаттарынан да көрүп атабыз. Мына региондордо бизге арызданып атышат. Бир эле жер участогуна 2-3 адам госакт алып алган учурлар бар да. Бүгүн соттошуп жүрүшөт толтура мындай нерселерчи. Ушул жер мафиясына кандай бир чектөө болот же кандай бир чара колдоном деп турасыз? Саламатсызбы, Илимбек Кубанычбекович. Ооба, туура маселе бул. Бүгүнкү күндө биз прокуратура менен анан ГКНМ менен тыгыз иш алып барып атабыз бул боюнча. Ооба, убагында бир жерде ошол жер мафиясынын кесепетинен бир жерде 2-3 кишиге сатып берген маселелер болуп атат. Бүгүнкү күндө биз ошол списогун түзүп, ар бир райондукун ушундай накладка болгон. Биз ошолорду күч органдарга берип атабыз. Бүгүнкү күндө сот менен чечилген маселелер бар, иш козголгондору аябай көп бүгүнкү күндө. Ошол себептен биз бүгүнкү күндө бүт Кыргызстандын жерлери боюнча электрондук картага өтүп атабыз. Ошол жерди базага киргизип, ошондо мындай экинчи мындан ары мындайга жол бербөө боюнча иштерди алып барып атабыз. Эми Асылбек Владимирович, сиздерде бирдиктүү идентификационный номер бар да, ар бир участоктукучу, мисалы туурабы коддору мененчи. Анан кандай учурда ошол бир госакт чыкса, дагы экинчи, үчүнчү госакт чыгып кетет мындайчы? Единый база бар да силерде, буга чейин деле болгон, мисалы үчүнчү. Ооба, ал жерде көбүн эсе бул жерде подделка болуп чыгып атат. Ал госактын ооба печатин базылат, ошол эле печать, оригинал печать базылат, бирок базага киргизбей, ошол акыркы кодун алмаштырып коюп, базага киргизбей эле акыркы кодун алмаштырып берип койгон учурлар аябай көп. Ошол себептен бир жерге экиден госак чыгып калгандар ошондон көбүн эсе. Эми ошону жасаган ошо госрегистрдин кызматкерлери да турабы? Ооба, эң туура. Аларга кандай чара көрүлдү? Буга чейинки жасагандарга мисалы иретин маалымат иретинде айта аласызбы? Мисалы биз бул райондон же бул областтан бул госрегистрден мынча сотрудникти биз ушундай подделка документ кылган үчүн мындай чараларды көрдүк депчи. Мыйзамдуу баа берилди деп. Мынакей алыс кетпей эле Сокулук районунан бүгүнкү күндө көп ызы чуу болгон ушул Сокулук районунда, Аламедин районунда, анан Кара Суу районунда. Бүгүнкү күндө 2 жылдын ичинде Сокулук районунун 3 жетекчиси, 4 жетекчиси алмашылды. Ал алмашылган жетекчилер өз жазаларын тартып, бүгүнкү күндө кылмыш иштери козголуп, бүгүнкү күндө камалганы соттолгон соттолбогон соттошуп атат. Ошондой эле маселе мынакей Кара Суу районунда жакында эле болду. Биздин жетекчибиз да ушундай мафияларга аралашып алганбы, аны эми соттор чечет го. Алардыкы дагы мына бүгүнкү күндө ал киши дагы бүгүнкү күндө соттолууда. Андан тышкары көп эле бизде атайын переченибиз бар. Жана айтып кетпедимби, ушундай накладка болгон. Ошолорду биз тыгыз ГКНМ менен прокуратура менен иш алып барып атабыз. Мен сизге өзүнчө жеке иретинде дагы маалымат берейин. Ошо менен эле чогуу мына Кара Сууда азыр мен өзүм көзүм менен көрүп кайрылганданчы сарай, мурдагы сарай өкмөт эми азыр шаарга карап калды. Ошол жерде аябай чоң высоковольтный линия өткөн, чоң напряжение мененчи. Ошонун түбүндө мыйзамдуу түрдө 20 метр ба отчуждениясы болуш керек. Бирок ошонун түбүн госакт менен чек кылып сатып салган да. Жандагы эгиндерди бүгүн жол кылып атат. Ушул иш чара роодуга берип атат, прокуратурага берип атат, дагы эле аягына чыкпай келип атат бул нерсечи. Ошо ошондорду өзүңүз бир көзөмөлгө алсаңыз мындайчы. Жарайт. Андан кийинки суроо, азыр жогоруда кесиптешим туура айтып кетти. Эми багы чек араны көбүнчөсү военныйлерибиз, андан кийин биздин ушу элибиз сактап атпайбы? Ошон үчүн мен бир сунуш иретинде айтат элем, ушу чек ара статусу бар мындай приграничный айылдарга трансформацияга бир жол берсек, хотя бы сугат жерден бир 5-10 гектар менен дагычы ошол эл чек араны кармап сактап коңшу өлкөлөр менен баягыны карап турганчы. Ушу боюнча перечинде ушул Кара Суу районунун Акташ айыл өкмөтү барбы, бир карап берсеңиз? Акташ айылы.
Азыр сизге сразу жооп бере албайм, бирок карап мен сизге Анда маалымат берейин. жазуу түрүндө берип койсоңуз суранып. Жарайт, жарайт.